Assalamu alaikum, nazarыңızda Desin TV YouTube kanalı. Dostlar, men ушул kanalımda açkandan beri көп эле адамдар менен сүйлөшүп, кээ бирлеринен дос күтүп, агайыны болуп, же карындаш дегендей көп адамдар менен мамиле кылып калдым да. Ошондой инилеримдин бири Мустафа деген жигит, жеке ишкер, Дордой базарында соода сатык менен иш кылат. Ошол Мустафа деген жигит мага кайрылыптыр. Эми бул айтып берсе бир мындай кызык нерсе да. Көчөдөн бир жигитти көрүп калышат да, жумуш издеп, анан өзү оштук экен, Баткенден. Көлгө кой кайтарганы бара жатам, анан тигиндей мындай деп. Анан кой кайтаргыча, анан баягынын нерсесин, өмүр баянын тиги бусун угуп көргөн Мустафа өзү деле жаш жигит. Анда мен сага жакшылык кылайын, мен сага соода сатыкты үйрөтөйүн. Соода сатыкты тиги билбеймин дейт. Жүр биздин үйгө деп алып келип, өзүнүн бир тууган инисинин үйүнө киргизет. Ошол кезде инисинин келинчеги ошто жүргөн болот. Ушул келгиче ушул жерде үйрөнүп, сооданы эме кылып турсаң, анан тиги келинчеге келгенден кийин өзүңчө квартирага чыгып иштей бересиң деп. Ошентип ал жигитке булар бут кийимдерди сатышат. Соода сатыктын жолдорун тиги буну үйрөтүп, анан кичине көңүлү калбасын, шаарды көрсөтөйүн деп машинасына салып алып, шаарды, тиги шаардын чекесиндеги суу сактагычтарды бүт айлантып, көрсөтүп, эми бирге чогуу иштегенден кийин бүт нерселерди кылалы деп жакшы бир тууганындай мамиле кылып жүрүшөт. Акчаларын дагы берип. Анан тиги инисинин келинчеги келгенден кийин өзүнчө квартирага чыгып кетет бул жигит. Бирок иштешип жүрүшөт, бир 2 айча чогуу иштешип калышат. Анан бир күн эле бул Мустафа Жалал Абадка барып, дагы ошол коммерциялык иштер менен барып келейин, тигиндей мындай деп айтып аткан сөздөрдү тиги дагы угат. Анан эртең менен товарга деп коюлган 3 мешок чоң, 3 чоң кап бут кийимдерди эми коюп, бир башка бирөөгө дайындайын деп турганда эле ошол жигит, жанагы кол алдында иштеп жүргөн, ошол 3 мешок бут кийимдерди алган бойдон качып жоголуп кетет. Эч жерде жок, телефону жооп бербейт. Бул кишинин, бул жигиттин паспорту булардын колунда болгон экен, азыр мен силерге көрсөтөм. Эми ошол жанакы алынган эле товардын баасы булар орточо эсептегенде 66.700 сомдук нерсени түзүптүр да. Анан дагы Мустафа айтат, кийин ушул товарларыбызды эсептеп көргөндө 100гө жакын ар түрдүү бут кийимдерди дагы утурум сатылган жок деп жалган отчетун берип, ошентип дагы жүрө берген экен. Айтор көп эле нерселерди кылган экен да. Бул жигит өзү Рахматуллаев Сардар деген Лейлек районунун жанындагы Сүлүктү шаарынан болот экен. 1994-жылы туулган, 6 августта туулган экен. Ушул жакын арада туулган күнү болушу мүмкүн. Анан тез эле милицияга кабар беришип, издешиптир. Эми милициялар издеп жүрөбүз, анан тигиндей, анан мындай деп айтып жатат экен. Анан өткөндө ошол Сардар деген жигит жашап жүргөн квартирасы менен байланышып айтыптыр, кичине мени ызы-чуу кылбай кое тургула, мен барып квартирамы төлөймүн. Мен жакында эле бир милициялар, ушундай милициялар менен иш болуп калып, мен колго түшүп 8000 сомду милицияларга берип араң чыктым. Анан тигиндей мындай деп айтыптыр. Эми ал чынбы калппы? Балким чындыр. Милициялар кармап туруп 8000 алып кое бергендир. Балким калптыр. Ошол өзүнүн оозунан чыккан, акыркы байланышка чыккан сөз ошол болуптур. Мен азыр ошол Сардар деген жигитти көрсөтөмүн. Достор, эгерде кимде ким көргөн болсо, ушул Мустафанын өзүнө байланышка чыксаңыздар, мына бул Сардар.
Rahmatullayev Sardor dep жазылып калган экен. Азыр силерге көрүнбөй турат. Бул жигиттин оң көзү азыр камерада тескери болуп туура эмес көрүнүп атат болуш керек. Оң көзү агып калган экен да, мындай көзү көрбөйт, сокур экен. Бул көзүнө шише салып алышы мүмкүн экен өзгөрүп. Мына жакшылап көрсөңүздөр. Жакшылап. Ушул Кыргызстанда эле жүрөт экен бул жигит. Мындай таанымал эле. Оң көзүнө шише салып алганда деле билинет. Бул себеби ал көз ачылып жабылбайт, билинип турат. Ушул жигитти көрүп калсаңыздар, ушул Мустафанын өзүнө эле чалгылачы 0702 628 860 0702 628 860 телефонуна чалсаңыздар. Бул милиция эмес, Мустафанын өзү. Акырын маалымат берсеңиздер, бул жигит дагы канча адамдарды алдашы мүмкүн, тигиндей болушу мүмкүн, мындай болушу мүмкүн. Эми бирөөнү көрбөй туруп кыйбат кылганыбыз болбойт, бирок бул чыныгы факты. Ошондой нерселерди алып кеткен. Жардам берип коюңуздар. Бул башка адамдарга дагы бул нерсенин кесепетиси тийбеш керек. Бүгүнкү биздин берүүбүз ушуну менен аяктайт достор. Аман эсен бололук. Бирөөгө кыянаттык кылбай, уурулуктан алыс болуп, ак эмгегибиз менен өмүр сүрөлүк. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман болду.